50 сом кымбаттады бүт эле. Мисалы үчүн 650ден 5 литр болсо, азыр 700 сом. Ой, 600 болсо 700 болот, 100 сом кымбаттады 5 литр. Майлар 100 сом кымбат, дагы эмне кымбаттады эже? Бүт эле кымбаттады. Бул бүт полный. Анан сатып алуучулар наразы болуп атасызбы? Бааларды кылып ушуп мушташканга чейин кетет. Сен түшүнүп бересиңби? Наразы болуп 50 сом. Складта товарлар жок болуп атпайбы? Жактан келип атат дейт, келип атканын күтөбүз, бирок келгенден эле жок болуп калат да. Тарап кетип атат. Ошончо Кымбат болгон күндө деле товар жок болуп атат. Товарды ала албай отурабыз азыр. Бүт баары наличкада болот. Мурда федералга алчак. Азыр бүт наличка деп эч ким жанды койбой улам келип атат. Бирин артынан фирмалар бербейт карызга. Болгондо деле көтөрүлүп атат. Азыр жаңы эле май келди. Кайра чалып айтып атат, эртеңкиге дагы аласыңарбы? Дагы көтөрүлгөн атат деп. Бирок көтөрүлөт деген күнү эртеси көтөрүлбөйт. Ошону сатып алуучуларчы көп эле болуп атарчы азыр? Азыр эми өзүңөр билесиңер да, мисалы үчүн арзандаганда эч ким албай калат. Кымбат болуп баратса, бүт баары алып калганга аракет кылышат да, ошентип алып атышат элдер. Бүгүн улам кымбаттаган сайын соода катуу болуп атат. Азыр банан кымбаттады. Банан Питерден келген банан кымбаттады бизде. Банан 450 сомго кымбаттады. 450 сомго кымбаттады. Коробкасы 450 сомго кымбаттады. Az килограммы канчадан? Малда 150 сомдон сатабыз. Мурун канчадан сатчылар? Мурда 120 дейт, 130 сомдон сатабыз. Азыр 150 сомдон сатабыз. Кымбат, конечно, кымбат. Мурдагыдан да кымбат да. Пенсияны бүгүн алсак, уже кичине 1 кило шекер алганда, халвадан алганда 400 сом болду. Кандай жашоо болот билбейм. Баары эле жайнап турат, бирок кымбат. Өтө кымбат. Бир жуманын ичинде канча сомго кымбаттады билбейсиңби? Азыр момундай камакторго барсаң, айыл ичинде, мисалы мен селекция жакта турам. Автомагазиндерде 75 сом, сахар. Өтө кымбат балам, жашоо эми ушунчалык кыйынчылыкты жеңербиз эми. Пенсия жетпей атат да, бирок. Конечно, 8 миң аласың, эмнеге жетесиң? 1 килограмм сахар 95 болот. Балар кымбат бекен? Кымбат да. Пенсияны көтөрсүн, айткыла президент. Нелерди алганы келдиңиз эле? Күрүч алабыз, сахар алабыз. Баары кымбат бекен? Мына Алянга 92. Буга чейин арзан алчу эле? Кичине арзан 65-70 эле да. Мисалы, чет өлкөдөн келген товарлар айрыкча кымбат. Üç ayga жетти де кумшекерибиз бар. Кумшекер боюнча эч кандай кооптонуу жок Кыргызстанда. Андан тышкары мына көчө күнү Кайыңды кант акционердик коому Кыргызстандагы Народный, Фрунзе, Глобус ушундай сеттер менен макулдашууга кол коюшту. 65 сомдон кумшекерди ошолорго ар бирөөнө 4 тоннадан кумшекер жөнөтүп атышат. Сунушталган баа 2 сом, 67 сомдон сатууга. Көрдүңүздөрбү? Бул эми Кыргызстан боюнча болгон чоң супермаркеттерге биз ушундай иштерди алып барып жатабыз. Мен бул айтып аткандардын барлыгы кыргызстандыктарга кайрылуу катары. Азыр ажиотаж кылып базардан, супермаркеттерден, дүкөндөрдөн ашыкча продукцияны алуу менен өзүбүз көйгөй түзүп атабыз. Баада.
Кажет эмес буну кылышты. Бул кумшекер боюнча. Экинчиси өсүмдүк майы боюнча. Өсүмдүк майы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда негизинен импорттолгон өсүмдүк майы Кыргызстанда бар.